Билип ал. Чылым чегүүдөн баш тартуунун артыкчылыктары. Организмдеги жагымдуу өзгөрүүлөр чылым чегүүдөн баш тарткандан кийин 20 мүнөттөн соң башталат. 20 мүнөттүн ичинде никотиндин тамырларды тартуучу таасири азая баштайт. Андыктан жүрөк жыйрылууларынын жыштыгы жана артериялык басым нормалдашат. 2 сааттын ичинде кандын сары суусундагы никотиндин деңгээли өтө азайгандыктан чылым чегүүнү абдан эңсөө пайда болот. Организм 12 сааттан кийин кандан көмүртектин моноксидин толугу менен чыгарып салат жана организмдин кычкылтек клеткаларына каныктырылышы калыбына келет. Ары жагы мындан да кызыктуу боло баштайт. 24 сааттан кийин жыт сезүү жана даам үчүн жооп берүүчү нерв учтары кайрадан жандана баштайт. Ага ылайык даам жана жыт сезүү жакшырат. 72 сааттан кийин өпкөнүн иши жакшырат. 2 жумадан кийин кан айлануу кыйла жакшырат. Кандын кычкылтекке жетишерлик каныгуусу жана анын жакшы айлануусу организмдин жалпы тонусун жогорулатат. Ошондой эле уйку нормалдашат. Эске тутуу жакшырат. Акыл эс жана дене күч жөндөмдүүлүгү жогорулайт. Булчуң массасы көбөйөт. Теринин чымырдыгы жана беттин түсү жакшырат. 1 айдан кийин жөтөл жана демигүү азаят. 1 жылдын ичинде жүрөк оорусунун өнүгүү тобокелчилиги 2 эсе азаят. Тамеки чегүүдөн баш тарткандан кийин 5-15 жылдан соң инсульт, онкологиялык оорулар тобокелчилиги, дени сак адамдагы тобокелчилик деңгээлине чейин азаят. Биз сиздерге бекем ден соолук, бакубат жашоо каалайбыз. Комментарийге сиз чылым чегесизби? Же таштадыңызбы? Биз менен бөлүшө кетиңиз.